Суу кодексине өзгөртүүлөр тезинен кабыл алынбаса, кум тергени токтоп калат деп шаштырып жаткан өкмөт мүчөлөрү эми кайрадан ишти создуктуруу аракетин көрүүдө. Эске салсак, маселе кечээ парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитетинин жыйынында каралмак. Бирок эксперттик топ өз ишин аяктай элек деген шылтоо менен бул суроону кароону узагыраак мөөнөткө жылдыра турууну өтүнгөн. Ал ортодо кум тергенин иштетүүгө өкмөт берген уруксаат 31 декабрда аяктоо алдында турат. Бул мөөнөткө чейин мыйзам долбоору кабыл алынбаса, кумтөрдүн иши токтоп, анын кесепетинен мамлекет 16,5 тонна баалуу металлдан жана 5 миллиард сомдук кирешеден кол жуушу ыктымал деп жатышкан эле. Эми минтип өкмөт мүчөлөрүнүн ишти создуктуруусу экологдор тарабынан 2003 жылдагы сценарийди кайталоо аракети катары бааланууда. Эң биринчи кумтөрдүн келишими 92 жылы жазылбады беле, кол коюлган. Анан 2003 жылы биздин 67% 33кө оодарышып, ошол келишимди 31 декабрь 2003 жылы кол коюшкан. Өзүчү болуп, монтип жаңы жыл менен эл алаксып турганда, азыр эле ошол эмеге кайра эле ошол жолго түшүп атышат. Анткени мына эртең карайбыз деп атышат. Жаңы жыл менен элдин баары алаксы, анан эптеп өткөрүп ийишет да. Белгилей кетсек, суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү кабыл алуу менен өзгөчө учурларда мөңгүгө жакын жайгашкан жердеги кенди казып алууга уруксаат берилет. Жөнөкөй тил менен айтканда, буга чейин Центера тарабынан жасалып келген мыйзамсыз иштерди мыйзамдаштыруу аракети көрүлүп жатат деген пикирлер айтылууда. Болбосо Центеранын эл аралык аброюна шек кетиши ыктымал. Себеби канадалык компания бүт дүйнөгө мыйзамды бузбай иштеп жатабыз деп мактанып келет. Мындан улам Европа өнүктүрүү банкы жана Европарламент аларга каражат берип турган. Быйыл Европарламентке барып ушул маселени көтөрүп келдик. Эмне себептен ушундай мыйзам бузулуп атса, силер карабайсыңар, көз жумуп коюп эле ушундай финансирование кылып иштетип атасыңар десек, андай болушу мүмкүн эмес деп, ошондон кийин бияка алар тездетип мындай кысым кылып атышат да, чечип чыгарып бербейсиңерби, карап бербейсиңерби деп. Анан булар мажбур болуп атышат. Анткени тиякта заказчиктер отурат, өзлөрү акционерлер болуп ичинде отурушат. Анан аткарып бериш керек да. Учурда экологдор тарабынан Центеранын мыйзам бузуу иштерин далилдөө аракеттери көрүлүүдө. Ага чейин депутаттар мөңгүлөрдү кыйратууга жол ачып бербеши керек дешет экологдор. Өкмөт мүчөлөрү канчалык шаштырбасын, суу кодексин кабыл алуу жазга чейин созулат деген божомолдор айтылууда. Учурда эл өкүлдөрү оңго барсаң өзүң өлөсүң, солго барсаң атың өлөт дегендей абалда турушат. Эгерде суу кодексин кабыл алып беришсе, мөңгүлөр жабыркап, экологиялык катастрофага алып келиши ыктымал. Эгер мөңгүлөрдү жабыркатпайбыз дешсе, анда инвесторлорго кенди жер алды менен казып алууга туура келет. Бирок буга канадалыктар көнөрүгүмөн. Мен ойлойм да, кумтөр боюнча бул саясий оюнга айланып кетти эле. Азыр өкмөт суранып атат, муну экономика тармагына бергиле, биз өзүбүз карайлы деп. Биз жогорку кеңештеги ошон үчүн азыр кандай сунуштар келет. Бул боюнча, кумтөр боюнча экономиканы жылдырыш үчүн биздин өкмөтүбүз азыр эмне чечимдерди кабыл алат, биз дагы күтүп атабыз. Анын үстүнө өкмөт мүчөлөрү парламентти негизсиз шаштырып жатат деген пикирлер айтылууда. Себеби буга чейин кум тергенин иштетүүгө уруксаатты министрлер кабинети өзү билип эле узартып келишкен. Бул иретте эле ошол көрүнүш кайталанары турган иш. Болгону өкмөт жоопкерчиликти өз мойнуна алуудан качып, парламентти Центеранын мыйзамсыз иштерин тезирээк мыйзамдаштырууга шаштырып жатат деген пикирлер айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.